Соңку саясий окуяларга байланыштуу коомчулукта талкуулар уланууда. Жогорудагы материалдарды улай талдоочу журналист Адил Турдукуловду кепке тарттык. Азыр ошол маекти тыңдайлы. Адил мырза, президент Садыр Жапаров Камчыбек Ташиевди кызматтан алгандан кийин атайын кызматтын облустук жетекчилерине чейин алмаштырылып, бир нече министр иштен кетти. Муну мамлекеттик аппаратты Ташиевке жакын деген аткаминерлерден тазалоо аракети катары дагы чечмелегендер болууда. Президент өзү муну четке кагып, мыйзам бузгандар болсо жоопко тартыларын айтып жатат. Сиз муну кандай чечмелейт элеңиз? Эми чындыгында УКМК супер мамлекеттик орган болуп калган. Алар бир гана улуттук коопсуздук гана эмес, деги эле укук коргоо органдарын бардыгын тейлеген, экономиканы дагы көзөмөлдөгөн бирден бир барандуу чоң орган болуп калганда, ошондуктан аларды алсыратуу аракети жана көзөмөл жүргүзүү, тизгиндөө бул ошол азыркы бийликтин эң башкы максаты деген ойдомун. Анткени Ташиев кеткени менен чынында ал орган өзүнүн укуктары кенен бойдон калганда. Ошондуктан алар бир гана ошол кадрдык чечим гана эмес, ошол функционалдык дагы чечимдердин кыскартуу аракетин жүргүзөт деген ойдомун. Сөзсүз түрдө бул ошол алдын ала Ташиевдин тарапташтарын тизгиндөө, аларды ошол кандайдыр бир аракеттерди көрбөсүн деген алдын ала жүргүзүлгөн бир иш-чаралар катары кабылдасак болот деген ойдомун. Министрлердин кызматтан кетиши деле ошого байланыштуу анда. Эми сөзсүз түрдө, анткени чындыгында баарыбызга маалым болуп калбадыбы, ошол бийлик төбөлдөрү кайсы бир мамлекетке бир гана ошол адистикке гана басым жасабай, алардын лоялдугуна ошол Жапаров болобу же Ташиевке аларга болгон көз карандылыгы, алардын кадры катары таанылып билип келгенден кийин ошого жараша алардын дагы ишмердүүлүгү ошого жараша алгылыктуу болмок да. Ошондуктан жанакы министрликтер эгерде аларды көзөмөлдөгөн, ошол башкарган адам болбосо, анда алардын да жөндөмдүүлүгү сөзсүз түрдө азайат. Ошондуктан ошол министрликтен эффективдүүлүгүн кыскартпаш, азайтпаш үчүн аларды да ошол кетирген аракети ошондон болду деген ойдомун. Президент Садыр Жапаров кече Камчыбек Ташиев менен жолукканын, ал мамлекеттик кызматка кайра барбай турганын, экөө дос бойдон кала берерин айтты. Мындан аркы кырдаалдын өнүгүшү кандай болушу мүмкүн? Президенттин маегинде кандай белгилер бар? Мен коптонууну сездим, ачык эле айтайын. Ошол президент чындыгында ошол УКМКнын аша чапкандык иштери болгонун тастыктады, мындай кыйыр түрдө болсо дагы. Ошондуктан алардын функционалдык укуктары дагы кескин түрдө азайышы болгон иш. Эми Ташиевди дагы башка орчундуу бир орунга отургузууда бул бир жагынан опурдалдуу. Анткени министрлик кабинетинин башчысы болсо дагы ал формалдуу түрдө укук коргоо органдарын башкарат да, экономиканы тейлейт. Ошондуктан президенттик шайлоо боло турган жылы, бир жыл эле калды. Аны ошондой орунга отургузуу, ошол Жапаров менен рейтинги тете адамды ошондой ордунга отургузуу абдан эле опурдалдуу болуп калышы мүмкүн, кооптуу болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан андай кадамга барбайт болчу, жана башка кызматтага дагы барууда ошондой эле тобокелдиктерге алып келиши мүмкүн. Ошондуктан аны алдын ала президент Ташиевке гана эмес, деги эле анын тарапташтарына ошондой сигнал жөнөтүп жатат да. Бул ошол саясаттан биз бирге эмеспиз дегендей мындай кабар берди деген ойдомун. Эми алдын ала кийин кандай окуялар болуп кетет, эми айтуу кыйын. Бул Ташиевке түздөн түз байланыштуу, анын саясий эркине. Бирок Ташиев функционер эмес да, ал өзү саясатчы. Ошондуктан ал саясатты таштап кетип калбайт деген ойдомун. Сөзсүз түрдө ал саясий фактор болуп кала берет. Албетте, мамлекеттик кызматта же мыйзамда эки дос деген түшүнүк жок. Ошентсе да Жапаров менен Ташиев үзөңгүлөш катары бийликке чогуу келип, аткарган иштери үчүн бирдей жоопкерчилик алып келишкен үчүн аларды бир карап келишкен коомчулук. Эми соңку кризисти жөндөп кетүү үчүн алардын кадамдары кандай болушу керек?
Эми экөө бири менен мындай түздөн түз бир кагылышка барбайт деген ойдомун. Анткени алар сөзсүз түрдө дос, көптөгөн ошол башынан көп нерселерди өткөрүштү, түрмөгө да чогуу отуруп чыгышты, бирок ошол эле учурда саясий да мындай негиз жок да бугачы. Анткени эгерде экидөө кагышса, анда өздөрүнө дагы көптөгөн тобокелчиликтер алып келиши мүмкүн. Керек болсо 4-чү революция да болуп кетиши мүмкүн да. Анткени эгерде ошондой тиреш болсо, анда буга сөзсүз түрдө башка да саясий күчтөр ички гана эмес, тышкы дагы кийлигишип, кандайдыр бир өзүнүн сценарийин Кыргызстанга таңылууга аракет болушу мүмкүн да. Бул сөзсүз түрдө бестабилдикке алып келет. Буга эч ким кызыктар эмес, Садыр Жапаров дагы, Ташиев да кызыктар эмес. Ошондуктан президенттик шайлоого чейин кандайдыр бир мындай чоң бир саясий процесстер болуп кетет дегенге ишенбейм жана үмүттөнүп турам. Анткени биз Кыргызстан сөзсүз түрдө азыркы этапта биримдик жана саясий стабилдүүлүк кең негизги нерселердин бири деген ойдомун.